Өмүрбек Текебаев мамлекет дагы бир шайлоого 600 миллион коротуп коюшуна каршы эместигин айтты. Кечээ 29 ноябрда БШКнын алдында парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор чогулган. Ал Пикетке Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев да катышкан. Ал журналисттер неге да парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгып, кайра добуш берүү белгиленсе ага мамлекет тарабынан дагы 600 миллион сарпталышына ой кандай деген суроосуна демократия чыгымды талап кылат деп каршы эместигин кыйытты. Белгилей кетсек, өткөн жылдын 4-октябрына белгиленген парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган. Ал эми мамлекет ар дайым кайра өтүүчү шайлоого бюджеттен чоң каражатты бөлүп турат. Булак аргументке ийчи. Эл чындыкты билсин. Шайлоонун жыйынтыгына башкалар нааразы болсо да ушул Али Токтокунов деген буйрук менен иштеген журналист Сөрөй Арманын айтпай тынч олтурса болмок. Туулган журтунан жалпы добуш бергендердин 25%-нын кайын журтунан болсо 12 гана добуш алыптыр. Тага журту тааныбайт деле болуш керек. Муну кайдан таанысын? Дайым эле батыштын эшигин сагалап, башка элдин жашоосун өз элине таңуулап сыртка чыгып, Кыргызстанда демократиянын сөз эркиндигин басмырлап жатышат деп бизди жамандап аларга жагынып жүрсө. Кыргыздын ар бир баласынын 3 журту болсо, Алиде андай нерсе 4. Батыш журту деген жүрөгүнө баарынан жакын 4-журту бар. Ал эми өлкөгө келсе Атамбаевдин этегине эрегишип, кандай заказ болор экен деп аяк биягынан өтүп шыйпаңдап жүрсө, кайдан жүрүп эл сыйласын муну? Анын үстүнө Райым Атраимовду каралап жүрүп, Райымдын шарапаты менен тиричилик кылып жатышкан миңдеген ишкерлердин, шофёрлордун, базардагы сатуучулардын рызкысы кыйып жатса ким шайласын? Өтпөй калганын мойнуна алып дайыма кылып жүргөн бузукулук иштерин уланта берсин. Бир корогой чычкагы менен бүтүн дегендей Али Токтокунов, Текебаев, Момбеков, Камаматов, Сооронкулова, Токтогазиев окшогондор менен кыргыз эли 6 миллион болуп олтурбайбызбы? Сарногоев айткандай, кыргыздын саны көбөйсүн деп. Кудайым ар түрдүү адамдар жаратат тура. Шыпырылып түшүп калышып, шермендеси чыгып жатса да кайра эле чыгамын дешип тырмышып, тырталаңдай берген бир балекеттер экен. Уят намыс деген нерсе жок экен буларда деп Шау Мурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Шайлообек Атазов бардык урналардагы добуштарды кол менен санап чыгуу керек. Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Шайлообек Атазов бардык урналардагы добуштарды кол менен санап чыгуу керектигин айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 30 ноябрда Супер KG порталына билдирди. Кол менен саноодон кийин өзгөрүүлөр болот деп ишенем. Бардык урналарды кол менен санатып чыгыш керек. Компьютерде хакерлер сандарды өзгөртүп отура берет экен. 2 же 3 күнгө дейин кол менен санап чыгуу зарыл. Сотко кайрылууга дагы 2-3 күн убакытым бар. Учурда тиешелүү документтерди топтоп жатабыз. Сотко кайрылып номер 8-Төлөйкан окуурунан талапкер Нурбек Алимбековдун шайлоо процессиндеги мыйзамсыз добуш сатып алууларын далилдеп чыгабыз. Шайлоочуларды шайлоо тилкесине ташыгандыгы, алардын колунан алып барып Нурбек Алимбековду шайлай деп көрсөткөндөрүн далилдейбиз. Бир мандаттуу округтан 500 үгүтчү алыш керек болсо, бул 3-4 миңге чейин үгүтчү алган. Аларга мыйзамсыз айлыктарды берген. Кымбатчылык болуп жатканда пайдаланып бир үйдө 5 адам жашаса, ал 10 миң сомго чейин акча берген фактылар бар. Биз бир тыйын бербей шайлоого катыштык дейт ал. Ал эми Нурбек Алимбековго байланышууга мүмкүн болбой жатат. Ал телефон чалууга жооп берген жок. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Мыктыбек Арстанбек эл мага добуш берди, мен жыйынтыкты тааныбайм. Бул туурасында Азаттык саясий партиясы менен талапкерлигин койгон Мыктыбек Арстанбек билдирди. Анын айтымында БШК кетиш керек, эл мага ишенип мен иштеп бер деп добуш берди. Ал добушумду БШК тоношту десем болот, дейт Мыктыбек Арстанбек. Кечээ 29 ноябрь саат 14:00 Чукул Борбордук шайлоо комиссиясынын имаратынын алдында шайлоо жыйынтыгын тааныбаган партия өкүлдөрүнүн чогулушуусу болду. Эскерте кетсек, буга чейин БШКнын сайтында мүчөлүштүктөр орун алганы маалымдалган. Алдын ала маалыматтар жарыялангандан кийин партиялар чогулган добуштар 150% ашып кеткен. Анан кийин БШКнын серверинде маалымат кабыл алуу бир канча убакытка токтоп калып, сбой болуп, кайра ишке киргенде бардык сандар өзгөрүүгө учураган. БШКнын төрайымы Нуржан Шалдабекова сервердин бузулушу боюнча комментарий берген. Анын айтымында алгач сайтка туура эмес программа жүктөлгөн. Күтүүсүз кырдаал айрым партия өкүлдөрүнүн нааразычылыгын жаратып, добуштар уурдалганын айтып чыгышкан. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Жанар Акаев БШК сайтындагы катачылык боюнча далилдүү түшүндүрмөнү биз да талап кылабыз. Альянс партиясынын талапкери Жанар Акаев социалдык тармак аркылуу билдирүү таратты. Анда ал бардык саясий күчтөрдү колдоо менен саноо процессине активдүү катышууга чакырды. 28 ноябрда кечинде шайлоо босоосунун алдын ала жыйынтык боюнча 10 партия басып өттү деген кабар чыккан учурда Алтынбек Сулайманов экөөбүз штабка келген журналисттердин суроосуна жооп бергенбиз. Ошондо бир нече партиянын жогорку кеңешке келген кубатта бул шайлоодо мурдагы шайлоолорго салыштырмалуу административдик ресурс колдонулбаган, акча таратууларды да күч органдары мурдагы шайлоолорго караганда тыкыр көзөмөлдөгөн, бирок айрым партиялар түрдүү ыкма менен сатып алуу аракетин жасаганын белгилегенбиз. Бул партиянын атынан эмес, жеке интервью болгон. Ошондон бери кандайдыр бир билдирүү жасаган жокпуз. Ошол учурдагы Маектин үзүндүнү ар кандай өңүттө бурмаламаганга чакырам. Маектен көп убакыт өтпөй БШК сайтында коомчулукта күмөн жаратуучу жагдайлар орун алды. Анын баары тез арада териштирилип, элге ачык жана так маалымат берилиши керек. Бардык саясий күчтөрдү кол менен саноо процессине активдүү катышууга чакырам. БШК сайтындагы катачылык боюнча далилдүү
көңүлдүү түшүндүрмөнү биз да талап кылабыз деп жазды Жанар Акаев. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. УКМК эл аралык террордук уюмдун жалдоочусун кармады. Бул тууралуу атайын кызматтан билдиришти. Маалыматка ылайык 24 ноябрда УКМК кылмыш жаза кодексинин 315-беренеси экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган сотко чейинки өндүрүштүн акагындагы оңшөлгөлөрдүн биринин жаранын кармаган. Тинтүү иштеринин жүрүшүндө кармалган адамдан Макаров тапанчасы, 4 даана бычак, 2 даана уюлдук телефон, чоң көлөмдөгү диний адабияттар, 7 даана банк карталары, террордук мазмундагы видео, аудиолор, файлдар табылган. Кармалган адам УКМКнын төргө камак жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Тилек Токтогазиев жеке менен 2000 добуш ордалды. Эч кандай каталардын үстүнөн иштөө болгон жок. Байкоочуларыбызды кол менен эсептөөлөргө киргизишкен жок. Мындай адилетсиздиктин алкагында саясий кризис улана берет. Биз 18 000 киши менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Бир айдын ичинде алар менен 4 жолу байланыштык. 100% добуш бердик дегендердин саны 3650-ге жеткен эле. Айрыкча биз дыйкандар менен жакшы иштешип, негизги базаны алардан түзгөнбүз. Алардын басымдуу бөлүгү барып шайладык дешти. Айтпай добуш бергендер да көп да. Ыйык нерсеге өйдө жактан кол салышты. Биз анализ кылып 2 скриншотту Excel'ге салып көрдүк. Система өзгөртүүгө учраганга чейинки маалыматтар менен андан кийинки маалыматтарда айырма бар. Ошондой болгон күндө да сан өзгөрсө да пайызы өзгөрбөшү керек эле. Андан сырткары бардыгына каршы деген пункттун пайызы көбөйүп кетти. Азыр бизге сырттан да чалып эмне болду деп сурап жатышат. Азыркыны санаганда 87% болуп жатат. Буга чейинки 162% болуп, бир топ ашып кетпедиби? Азыр ар кандай жаңы бюллетендерди киргизген киргизбегенин кайдан билебиз? Кайра саноо болуп жатканда байкоочулар көрүп билип туруш керек эле. Шайлоонун жыйынтыгында байкоочуларга эч кандай протоколдор берилген жок. Эгер биз саясий туруктуулукту кааласак, адилеттүү шайлоо өткөрүшүбүз керек. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Акылбек Жапаров бир дагы партия жаккан жок. Шайлоо участогунда добуш берүүдөн кийин министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров партиялардын бири да жакпай турганын журналисттерге айтты. Өкүнүчтүүсү, катышкан бардык партиялар дээрлик берди. Ар бир адам бакытты каалайт. Бирок ага жетүү үчүн сунушталган жолдор аз. Мыйзамдын эки жагы бар экенин ар ким унутат. Аткарылганда жана аткарылбаганда. Бирок бул парламент өз ишинин жүрүшүндө депутаттык ыйгарым укуктарды берген саясий партиялар бутуна туруп, элдин жыргалчылыгын жогорулатууга жардам бере турган программаларды, иш-чаралардын планын иштеп башташат деп ишенели. Моюнга алышым керек, бардык программалардын ичинен мен эң мыктысын эмес, эң жакшысын тандадым. Бирок сен эмне кыла аласың? Бул биздин өлкө. Мен барына ийгилик каалайм, деди Акылбек Жапаров. Ал жогорку кеңеште өтө турган бардык депутаттар менен иштешүүгө даяр экенин кошумчалап, парламентти театрга салыштырды. Саясат бул өтө оор жумуш. Саясат бир жолу жаркырап жетишкен ийгиликтер менен эс ала турган спорт эмес. Биздин ишибизде тынымсыз талыкпай иштөө керек. Андыктан жаш саясатчыларга сабырдуулук жана дагы көп иштешин каалайм деп жыйынтыктады Акылбек Жапаров. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Урматтуу Москва шаарында жашаган жана эмгектенген мекендештер, Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер. Бардык кызматтар заманбап технология менен көрсөтүлөт. Тиш дарлоо, тиш салуу, протездин бардык түрлөрү, имплантация, тиш агартуу, эң негизгиси жума күндөрү тиш алуу акысыз. Орутпай жана сапаттуу, ыңгайлуу баада дарылайбыз. Консультация бекер. Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер.